Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн Россиядагы жана ошондой эле Москвадагы мигранттар туурасында кеп кылабыз. Анткени ал жердеги мынакей соңку учурдагы алардын маселелеринин чечилиши жана ошондой эле Кыргызстан ЕСке киргенден кийинки өзгөрүүлөр туурасында кеп кылуу максатында биз бүгүн Мекеним Кыргызстан коомдук бирикмесинин төрайымы Бегиева Жамиле эжекебизди чакырганбыз. Жамиле эже, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Айтыңызчы, мынакей биз ЕСке кирдик. Андан кийин мынакей биздин ошол чет жака чыгып иштеп жаткан кыргыз жарандарына болгон мына ошо жумушка орношуу, аларга карата мамилелер өзгөрөт деп биз күткөнбүз. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы? Болгон болсо атап кетсеңиз ошону. Албетте өзгөрүүлөр бар. Биздин мекендештерибиз биз Кыргызстан ЕАЭСке киргенден тартып ошол эле Россиянын жарандары, ЕАЭСке кирген башка өлкөлөрдүн жарандары сыяктуу укуктарга ээ болушту. Биринчи, баягы жумушка уруксат алуу кагазы же патент төлөбөйт. Мисалы, Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары, мигранттар патент төлөшөт айына. Эгерде бир күндөн өтүп кетсе, штрафы да бар. Иши кылып, биздин жарандарыбыз эмгек келишими менен гана жумушка орношууга мүмкүнчүлүк алышты. Эң биринчи жумуш берүүчүлөр дайыма кыргыз жарандарын издейт, кыргыз жарандарын жумушка өтө кубануу менен кабыл алышат. Себеби эмне деп? Себеби патент төлөбөйт, ошондой жумуштун түйшүктөрү, жумушка орношуунун түйшүктөрү азайды. Эмгек келишими менен гана орношот. Мынакей соңку учурда дагы айтылды, ушул ошо жерде иштеп жаткан биздин эмгек мигранттардын пенсияга чыгууда мүмкүнчүлүгү пайда болду депчи. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Албетте, биздин мекендештерибиз өздөрүнүн жаштык кайратын, күчүн, жигерин, керек болсо ден соолугун да ошо жакта катуу жумуштарда иштеп жоготушат. Ошон үчүн пенсия менен камсыз кылуу, медициналык жактан камсыз кылуу ошол иштеген өлкө аркылуу төлөнүш керек эле качан эле. Эми биздин ошол ЕСке киргенде эле ошону жакшыраак сүйлөшсө болмок, жакшыраак бардык келишимдерди, эми анын ар бир пункттарын паритетный основе дейт, паритеттик негизде эки жак тең тараптуу ошону иштегенче ушул убакыт өттү окшойт. Ар бир пункттун өзүнчө баягы милдеттенмелери бар да, төлөмдөрү, эми ал жетиш керек эле качан эле. Мындайда бирок кандай учур болбосун негизи көйгөй бар да, анткени булар Кыргызстандын жарандары, бирок четке чыгып иштеп атышат. Сиз ушу мигранттардын көйгөйүн, ошолордун турмушун канча жылдан бери көрүп келе жаткан, жана ошондой эле ушул Мекеним Ала Тоо коомдук бирикмесинин төрайымы катары канча жардамдарды кылдыңыз, бийликке өзүңүздүн сунуштарыңыздарды айттыңыз, алардын айрымдары мынакей сиздин сунушуңуз менен өттү. Бүгүн мындайда эң бир көйгөй эмне деп айтат элеңиз? Ошол мынакей ошо сиз Москвадасыз, ошол Москвада көтөрүлүп жаткан көйгөйлөр бул ошо Россиянын чегинде баарына эле жайылат да. Эң бир көйгөй маселе деп эмнени айтат элеңиз мигранттар үчүн? Албетте көйгөйлөр көп, анын бардыгы ошол ЕСтин алкагында деле киргенден кийин деле чечилген жок, чечилбейт дагы. Бул биринчи биздин мекендештердин каттоо маселеси. Мисалы, алар бирөөнүн батирин, квартирасын ошол ижарага алса, ал квартира берген киши ошолорду каттоого тургузуш керек эле. Алар каттоого тургузбайт, налогтон качат. Анан ошол себептен Москванын укук коргоо органдарынын кызматкерлери аларды силер кайсы жерде жашасаңар, ошол жерде катталышыңар керек деп биринчи кезекте ошол маселе менен кармайт. Кармап аларды депортация кылганга дагы акысы бар,
кара тизмеге дагы салганга акысы бар да. Кесе ошол жерде жүрүү мөөнөтү өтүп кеткен да. Жүрүү мөөнөтү өтүп кетпесе дагы силер ушул жерде жашайсыңар, бирок катталган эмессиңер деп жана участковый милициялар кармайт дагы чыгарганга акысы бар. Ушул көйгөй бойдон калып атат. Анан бирок биздин мекендештерибиз канча жылдан бери мээнет кылып, жүрүп, көпчүлүгү үй алып атышат. Москвада ипотека менен үй алып атышат. Москвада баягы бөлүп төлөп, же толугу менен эле төлөп, байып кетишип, үй сатып алып атышат. Жер сатып алып, ошо каттоого туруп атышат, үй салып. Ошол мүмкүнчүлүктөрү биздин мекендештерибиздики көбөйдү. Албетте ал мурунураак барып, кичине адаптация болуп, өздөрүн тапты. Анан кийин мына дагы эле жылда 60 миңге чукул бүтүрүүчүлөр, мектептин бүтүрүүчүлөрү болсо, ошонун эми жарымы болбосо да 30% кетип атат го. Анан элдин көпчүлүгү Москвада, Россия боюнча статистика 1 миллиондун тегерегинде дешет. Мынакей сиз Мекеним Ала Тоо коомдук бирикмесинин төрайымы болуп, ушул бир 30 жылга жакын ушул мигрант маселесин дагы өзүңүздүн ишиңизден сырткары бул коомдук ишти алып барып жүрөсүз. Биздин ошол жарандар, мекендештер сиздерге абдан көп кайрылат да. Сиз ушул ичинен билесиз көйгөйдү. Мындай өз укугун билбегендик, негизи бул дагы көйгөйбү бизде? Албетте көйгөй да. Мисалы, азыркы мектепти бүткөн, айыл жерлериндеги мектепти бүткөндөр сабатсыз эле ойдон барат го. Бишкекти көрбөй эле, же шаарды көрбөй эле Москвага дароо эле айылдан келип учуп кетишет. Орус тилинде эмес, кыргыз тилинде туура жаза алышпайт көпчүлүгү. Анан кийин аякка барып, эми үйрөнө турган жер, башка кошумча билим алуу үчүн шарт жок, алар иштеш керек. Ошо жылдан жылга билимдин сапаты начарлап атат. Аны мен биздин өзүбүздүн мекендештерди жамандайын деп айтып аткан жокмун. Бул мектептерде менимче ошол убакта көп мугалимдер дагы миграцияга кетип калышкан. Азыр эми мына мугалимдердин айлыгын көбөйтөбүз деп атат. Балким мугалимдер Сиз муну айткан себеби жанагы орус тилин билбегендиги дагы алардын жакшы ишке орношуусуна кедерги болуп атат деп атасыз да, Албетте кедерги болот. Бирок документтери таза, анан үйрөнүп кетет деп мындай курулуш иштеринде жанында биздин өзүбүздүн мекендештерибиз болсо, алар түшүндүрөт, үйрөтөт, анан өздөрү кыргыздар бригада болуп иштешет да, андай жерлерде ошол ойдон эле кала берет. Мындай магазинде иштесе же дагы бир алака кылып бир элден кечке тил керек болгон жерлерге орус тилин билбесе кыйын эле. Айтыңызчы, мынакей соңку учурда Аликбек Жекшенкулов биздин ошол Россиядагы элчи болуп барды да. Негизи бизде ошол мигранттардын көйгөйлөрүн чечүүдө биздин элчиликтин, консулдуктун дагы ошол жакшы иш алып барбай атат деген маселелери айтылып эле келет да, сындарчы. Кандайдыр бир өзгөрүү барбы? Анткени мынакей жаңы президент шайланганына 2 жыл болду. Ошондон кийин мынакей өзгөрүүлөр болот деп күтүп аткан, бирок мигранттар дагы өзгөрүү болот деп күтүп атат да. Мына ЕСке кирдик, шартыбыз жакшырды деп атасыз. Ошол элчиликте, анан консулдукта кандайдыр бир иштер, жакшы иштер башталдыбы? Негизи өзгөрүүлөр барбы? Албетте. Мына биз Сооронбай Шариповичтин мына 2018 жылы ноябрда чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш кеңеши түзүлдү. Ошол президенттин алдында. Ошол аткаруучу орган болуп биздин мамлекеттик миграция кызматы. Мына быйыл биринчи отуруму болуп өттү, жыйналышы. Резиденцияда Сооронбай Шарипович өзү төрагалык кылып, биринчи ошол кеңештин отуруму болду. Биз катыштык, көп маселелер каралды. Албетте жакшы. Бул жерде биздин мекендештер менен байланыш, ушул кайсы жерде жүрбөсүн
мекен карт деген ички паспорт. Биз бияка келсек, биз мекен карт алсак, ушул эле Кыргызстандын жарандарынын укуктары биз менен тең болот. Кээ бир нерселерден тышкары, мисалы президент болуп шайлана албайбыз, депутат болуп шайлана албайбыз, жогорку жанагы конституциялык суд, ошо сот иштеринде иштей албайбыз. Ошолордон сырткары анан жер, кыймылсыз мүлк сатып алууга болот өзүнүн атына. Андан тышкары жер гана сатып алганга укугу жок. Ушундай эмне болгон мекен карт ал? Мекен карт, Кайсы жактан берилет ал? мекен карт Кыргызстандан берилет. Ошо миграция кызматы азыр сиз айткан. Азыр биринчи окуудан өттү, азыр экинчи окуудан өткөн жатат жогорку кеңеште. Биз бүт дүйнө жүзүндөгү биздин мекендештер, ошол чет өлкөлүк мекендештер менен байланыш кеңешине киргендер видеоконференция өткөрүп талкуулап турабыз. Андан тышкары өзүбүз группада талкуулап турабыз. Бул эң чоң жетишкендик болду мына биздин. Анткенсе мындай да алар жыргагандан кетишкен жок да, чынбы? Албетте. Бирок ал жерде отурукташып калып, же көп жыл жүрүп калгандан кийин чындай эле сиз айткандай укуктары чектелип калып атат. Мекен карт деген бул эгерде мына ушул мыйзам долбоору өтүп кетсе, бул жакшы болот деп атасыз да? Албетте жакшы болот. Ал теги кыргыздар эмес, деги эле кыргызстандыктар үчүн пайдасы бар. Мисалы, бизден кайсы ар түрдүү убакытта четке чыгып кеткен биздин мекендештерибиз, башка улуттагы орустар, өзбектер, дагы башка улуттагылар дагы ошол мүмкүнчүлүктөн пайдалана алышат. Мына сиз азыр Россиянын жаранысызбы? Ооба. Канча жылдан бери жашап келесиз? Мына Москвада иштеп атасыз. Ооба. Ошол мынакей сиз кыргыз жараны болуп туруп, бирок ошол илгери кеткенсиз. Азыр Москвада отурукташып калгандардын бирисиз. Кандайдыр бир азыр ошол Россия өкмөтү менен бир иш-чаралар болуп атабы ушул биздин мигранттар үчүн же ушул тармакта? Албетте иш-чаралар болуп атат. Мен ага чейин жанагы сурооңун аягына чейин жооп берип коеюн. Мен президент жөнүндө айттым, мекендештерге көргөзгөн камкордугу, ошол мекен карт жана башка жеңилдеттүү биздин өлкөбүзгө келгендеги укуктарыбыздын кеңейиши албетте чоң жетишкендик болот, Кудай буйрса. Анан биздин элчиликтеги, консулдуктагы проблемалар такыр жок деп айтууга болбойт. Себеби биздин Москвада эле 700 000 адам жашаса, 700 000ден миллионго чейин. Ошону тейлеп тескөө үчүн ошолордун көйгөйлөрүн, кыргыз жарандарынын, эгерде орус жараны болсо деле алардын же баласы кыргыздын жараны, же ата-энеси бардыгы тең. Ошундай үй бүлө мүчөлөрүнүн дагы көйгөйлөрү ошол консулдуктар аркылуу чечилет. Анан ал жерде көйгөй жок болбой койбойт, себеби ошол жердеги кызматкерлердин саны ошол жүргөн биздин мекендештердин санына тейлеп тескөөгө физически алардын убактылары жетишпейт. Ошондон көйгөй келип чыгат. Ошол эменин кызматкерлердин санын көбөйтүш керек, 2 эсе эмес 3 эсе көбөйтсө дагы, айрыкча юристтердин санын да көбөйтүп, айлыгын да көбөйтүп берсе, сонун болмок. Акысыз баягы кеңеш бергенге дейм. Кеңеш бергенге. Ошого дайыма көйгөй болот, албетте. Бирок мына Аликбек Жакшанкулович баргандан бери ошо көйгөйлөрдү чечүүнүн дагы жолдорун издеп, ар түрдүү Россияда дагы канцеляриялык бөлүмдөрдү, кошумча ардактуу консулдарды көбөйтүү, ушундай маселелерди көтөрүп, четтен ачып атат ошондой бөлүмдөрдү. Анан кийин Москвада болсо, бүт Россия боюнча бир группа ачып, ал өзү да бар, элчиге түздөн түз биримдик деген группасында, WhatsApp группада түздөн түз элчиге ар бир биздин ал группада ар бир жердеги шаардагы кичинекей шаарлар болсо дагы диаспоранын жетекчилери бар. Ошолор түздөн түз суроолорун бере алышат. Анан
эми айтып койсок в режиме онлайн чечилип атат ошол маселелер. Бүгүн суроо берсе, бүгүн эле же эртең ошо анын татаалдыгына жараша ошол суроолор чечилип атат. Бул дагы эң чоң жетишкендик. Анан эл деген албетте көп, ошо көп адамдын көйгөйү да көп, аны чечүү дагы көп убакытты талап кылат. Ушундай жаңылыктар. Анан Москва өкмөтү боюнча биздин мен өзүм Москвада 160ка жакын улуттардын өкүлдөрү жашашат. Москвада правительство Москвы, департамент национальной политики, межрегиональных связей города Москвы деген департамент бар. Биз ошол департаменттин астында Совет по делам национальностей бар. Ошол жерде мен мүчөмүн, кыргыздардын атынан. Анан кийин ошол жерде ар бир улуттардын лидерлерине, активисттерине, уюмдарга, мисалы, алардын суроо талабына жараша бир майрамдарын өткөрүп берет, иш-чараларды өткөрүп берет, сураган. Мен жетектеген уюмдун мекеним Алато, ошонун атынан 2013-жылы Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгын өткөрдүк. Ошондо финансирование жардам берди неме Москва өкмөтү. Москва региональный. Анан андан кийин Айтматовдун 90 жылдыгын 2018-12 декабрда өткөрүппүз 90 жылдыкты биздин уюм. Анан жакында вечер кыргызской культуры деп өткөрдүк. Кыргыз маданият күнүн. Москва өкмөтү колдоп, анан албетте өзүбүздүн дагы каражатыбызды кошумча коротобуз. Бирок баягы жакшы майрам болуп, элдин көңүлү көтөрүлгөнүн көрүп, аябай Москва өкмөтү ыраазы болушту. Башка улуттардан быйыл аябай көп катышты. Мындай иш-чаранын мынакей кыргыздардын маданиятын, үрп-адатын, анан ошол салт санасын көрсөтүп, бул мындайда башка улуттагылар гана Москва эле көрбөстөн, башка жактан келген коноктор дагы, туристтер дагы чынбы көрүшөт да. Бул мындай иш-чаралар негизи зарыл. Мен бул аргументы факты биз жөнүндө макала жазган. Макаланы сиздерге таштап кетем. Дагы көңүл буруп окуйсуздар. Биз бул жерге биз өзүбүз боз үй алып барганбыз. Боз үй тигип, боз үйдүн ичиндеги жасалгасы менен кыргыздардын жашоо шартын, кыргыздардын колдонгон буюмдарын ушундай гана жерлерде көрсөтө алабыз. Эми Ноорузда дагы жылда боз үй тигип башка улуттарга көрсөтөбүз. Өтө кызыгышат. Ошол канчалык Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк укса, көбүрөөк билсе, алар турист болуп келүүгө дагы ынтызарланышат. Мына быйыл Кудай буйрса келебиз деп атышат көлгө москвичтер. Биринчи мындай кызыгуулар жылдан жылга күчөп баратат да. Мындайда Кыргызстан бул чоң мамлекет, анан бийлик бар да. Негизи мынакей сиздер диаспора жана ошондой коомдук бирикмелер, сиздер ошол жерде мигранттардын маселелерин, көйгөйлөрүн жана ошондой эле ушундай маданий иш-чараларды, Кыргызстанды таанытуу боюнча аракеттерди көрөсүздөр. Бул ушундай бир байланыш көпүрө болбосо, азыркы ушу кыргыз бийлиги менен ошол жерде иштеп жаткан диаспора сиздерге окшогон балким биздин активист жарандарыбы болбосо, мындай иштердин алдыга жылышы бул кыйын болот да, чынбы? Албетте, себеби биз Москва өкмөтү менен түздөн түз көп көйгөйлөрдү чечкенге дагы неме сен айткандай көпүрө болуп, алар жөнүндө бир маалыматтарды берип чечкенге жардам бергенге аракет кылабыз канчалык. Анан негизи биз ошо маданий, анан спорттук иш-чараларды өткөрөбүз башка улуттардын арасында.
Бизде Ала Тоо деген футболдук командабыз бар. Ал ошо межнациональный лигаларда ойнойт. Жамиле эже, мындайда бизде эң бир өкүнүчтүү, албетте ал жерге ушундай биздин кыргыз жарандар үй бүлөсүн таштап, бала чакасын таштап, же болбосо ушу оңду бүтүп кетип атат. Мындай жүк 200 деген маселе бар да. Сиз бул маселени көптөн бери көтөрүп келип, азыр ошол бийлик дагы жардам берип, акча бөлүп ушинтип атышат. Анан ошол жерде өзүнчө акча да чогултулат экен да. Негизи ушул маселе азыр кандайча чечилип атат? Мурдага караганда жеңилдедиби? Эми адамдын саны көбөйүп, мурдагыдан дагы көбүрөөк груз 200 кетип атат. Анан жаман айтпай жакшы жок дейт, сактансаң Кудай сактайм дейт. Дагы эле опурталдуу иштерди иштешет, ач калат, кеч калат, өздөрү же ооруп, ооруларын өтүштүрүп жиберет. Ошентип груз 200 мына быйылкы статистика боюнча 7 айда 430 груз 200 келиптир Россиядан. Анан кийин көптөн көп суранып, баягы президентке чейин суранып, ошо ар түрдүү убакта, ар түрдүү 2007 жылдан баштап 30 июндан транспорттук чыгымдарын төлөп берүү деген президенттин указы чыккан. Анан ага көп документтер керек болчу. Анан кийин былтырдан баштап 50 000 сомдон бөлүп берүүгө чечим чыккан. Документтери 3 эле: паспортунун копиясы, каза болгондугу тууралуу справка, анан аны туугандарына берет, анан тууган экени анык деген айылдык кеңештен, айылдык советтен справка керек эле. 3 эле керек. Анан бирок аны деле берген жери Бишкек шаар, анан Ош шаар 2 эле жерде берет. Анан көп Лейлек, Баткен жак алыс эмеспи? Аны алганы келип бара болуп, көпчүлүгү албай деле калат деген дагы сөздөр бар. Анан көбүнө маалымат деле жетип, көбү билбей деле калат. Анан бирок бул деле баягы неме эмес экен да, немеден чыга албайт экенбиз. Ал биздин өкмөтүбүз дагы кыйналат экен. Анан ар бир ушундай страхование жизни обязательный чыгып кетип аткандарды ошондой жасаш керек го. Себеби өзүн өзү камсыздандырса, баягы жан садагасы деп берсе, ал мамлекеттик страховой компания болсо, анан жакшы болот эле. Эми аны дагы жогорку кеңешке, жанагы чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш кеңешинде дагы ушул маселе турат. Мынакей ошо бийлик тараптан ошо мыйзам чегинде 50 000 сом бөлүнөт деп эдиңизби? Бирок эми бул жетишсиз да. Анан ошол жерде кандай учур болбосун, ушундай учурларда баягы акча чогултулат дейт да. Ал акча кимдерден чогултат, кантип чогултулат негизи? Эми азыр жана соцсеттер бар эмеспи? Анан WhatsApp группа, өзүбүздүн диаспоранын коомдук кеңеши, миграцияда коомдук кеңеш бар. Ошолор аркылуу бирөөсү картасын коет жакындарынын, ошентип чогултат. Анан көбүнчө жердештер чогултат. Анан кээде айылдык фонддор бар. Ошо айылдык фонддор өздөрү эле чогултуп жөнөтүшөт. Анан ушундай такыр жакын туугандары жоктор чогулт деп ушундай жарыя кылса, бир көрдүм 200, 300, 400 ушинтип ар кимиси 100дөн дагы 200дөн дагы берип атып, ошентип чогултушат да. Анан ошон үчүн баягы страхование жизни ошону жакшылап ойлонуп чыгып, иштеп чыкпасак болбойт. Мына 7 айда эле 430 жүк 200 келсе, ал биздин өкмөтүбүз бөлгөн акча деле түгөнөт да. Жамиле эже, мынакей сиз Мекеним Ала Тоо коомдук бирикмесинин төрайымысыз. Ошондой жана айтып өттүңүз, маданий жана спорттук иш-чараларды биз өткөрүп келебиз деп. Анткени Москва өкмөтү менен байланышыңыздар бар. Биздин бул жакта бийлигибиз менен кийинки жылга кандайдыр бир пландарыңыздар барбы? Кийинки жыл биздин ошо дүйнө жүзү эле эми Россияда өтө
белгилей турган жеңиштин 75 жылдыгы болот. Ошо жеңиштин 75 жылдыгына карата дагы Москва өкмөтү бизди колдоого сунуш кылганбыз, ошону колдоп беребиз деди. Биздин сунушубузду жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоодо. Анан элчилик тараптан дагы город Рыжевте бир аябай кыргын болуп, ошол жерде кыргыздар дагы согушта көп курман болгон экен. Эстелик курууну өткөндө айткан чогулушта Аликбек Жекшенкулович биздин өкмөт да колдоп атыптыр бияктан. Анан биз болсо ошо Москва өкмөтүнүн колдоосу менен биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп бир жакшы иш-чара өткөрүүнүн алдында турабыз. Биздин иш-чарабыз Ноорузда 21 мартта Ноорузду майрамдоо. Ошо биздин мекендештерге мүмкүн болушунча кабар берип, ошол Москва өкмөтү менен бирдикте. Анан экинчиси ошол жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоо. Кийинки 2020 жыл бул кайчылаш жылдар болуп атат. Кыргызстан, Россия болупчу. Буюрса дагы көп иш-чаралардын өтүшү бул азыр белгисиз болгону менен кийинки жылдары такталып калса керек. Албетте биз элчилик менен дагы байланышып, ушул эки кайчылаш жылдагы кыргыз-орус алакасын чыңдоо дагы бир көп иш-чаралар өтсө, ошолордун баарына катышканга аракет кылабыз. Жамиле эже, сиздин ушул убакыт бөлүп бизге ушул Москвадагы, Россиядагы мигранттар боюнча ушул көйгөй жана ошондой эле болуп жаткан өзгөрүүлөр туурасында пикир бөлүшкөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө ден соолук, бакубатчылык каалайбыз, иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Дайыма күч кубатта жүрүңүз. Ушинтип кыргыз жарандарынын Кыргызстаным мекеним деген жарандарыбыздын бирисиз. Ошондуктан дайыма аман жана ошондой эле ошол жерде чоң ийгиликтерге жетишиңиздерди биз каалайбыз. Рахмат. Мен дагы биздин мекендештерибизге албетте ушундай бакубатчылык, тынччылык, дайыма Кыргызстандын өнүгүп, ошо Кыргызстан туризм өлкөсү болушун каалайм, Швейцариядай болушун. Анан кийин биздин мекендештерге мекенден орун табылса, мекенден иш табылса, мекенде гана жашап, мекендин абасын терең жутуп эле калышса деп, чет элге кетпей эле мекенибизди гүлдөтсө деп тилек кылат элем. Рахмат. Тилегиңиз кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көңүл борборунда кезектеги программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн Россиядагы жана өзгөчө Москвадагы кыргыз мигранттарынын маселеси боюнча кеп кылдык. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз Мекеним Кыргызстан ала тоо бирикмесинин төрайымы Жамиля Бегиева эжекебиз болду. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.